Ардактуу телекөрүүчү, сиздер көл таңы көрүп жатасыздар. Бүгүн 1 февраль. Биз эфир башталганда айттык элек. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк ак жоолук күнү деп. Дүйнөнүн 150 өлкөсүнөн ашуун эл мына майрамдап жүрөт бул күндү. Биз дагы бул майрамдан кор эмеспиз. Анан бүгүнкү майрамды утурлай биз дагы студиябызга сулууларыбызды чакырып алдык. Мына болгондо дагы таланттуулар келип олтурат. Жана биздин теледен атайын жарнама кетип атпайбы? Ошондон көрүп келдиңиздер, туурабы? Мына жалпы калай калкка тааныштырып коелу таланттуу кыздарыбызды. Бул жакта мына комузун колго алып олтурган Жазел Кадырова деген карындашыбыз Ак Суу районунун Ак Булуң айылынан келди, 6-класстын окуучусу. Бүгүн жалпы элге өзүнүн комузун коштоосунда дастандардан тартып, жакшы жагымдуу чыгармалардан аткарып бересиз деген үмүттө турабыз, буюрса. Жана ошондой эле педагогикалык колледждин 1-курсунун студенти Муканова Айжан кызыбыз келип олтурат. Айжан болсо көп кырдуу талант экен, манас айтат экен, ырдайт экен, жана монолог айтат экен. Дагы катылып жаткандары буюрса эфирдин жүрүшүндө чыга берет болуш керек, Кандайча бизге келип калдыңыздар? Жарнаманы кем айтты? Же өзүңүздөр кызыгып, чалып, байланышып келип калдыңыздарбы? Негизи жарнама учурунда үйдөн эле кадимкидей эле телевизор көрүп отурабыз. Анан көрүп отурсам эле мамам дагы аябай айтат да, кызым ушу сен, мен көп жерлерге баргам да буга чейин, анан айтты кызым ушундай, сен жазып көрбөйлүбү, кайрылып көрбөйлүбү деди. Анан мейли мама деп мамама айтып аябай айтсам, ошо сиздерге кайрылдык, аябай кызыктым мен дагы кандай болот экен, эмне депчи. Ошентип мамам экөөбүз кайрылдык сиздерге. Жакшы, апаңызга салам болсун бизден. Келиңиз, биздин Жазел карындашыбыз. Сиз чоң энеңиз менен келдиңиз окшойт, Ооба. Чоң энеңиз сизге түрткү берди, жетелеп келди бул жака. Же өзүңүз кызыктыңызбы? Мен дагы кызыктым, энем дагы мага көп сунуштарды айтып, комузга катыш деп, энем көп түрткү болду да. Демек, комузду көптөн бери чертип келесиз, Ооба, 2 жыл болду. 2 жылдан бери. Жакшы үйрөнүп калдыңыз. Ооба. Анда жалпы эл журтка салам айтып, өзүңөр жөнүндө дагы чакан тааныштырып, саламдашып алып, андан кийин өнөр дүйнөсүнө өтөлү акырындык менен, келгиле. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Муканова Айжан Аликовна. Мен 2005-жылы Түп районуна караштуу Балбай Баатыр айылында жарык дүйнөгө келгем. Азыр Ильяс Бийболсунов атындагы педагогикалык колледжде 1-курсунун студенти болом. Сиздерге мындай талантымды көргөзүп бөлүшкүм келип, ушул студияда келдим. Баарыңыздарга жагымдуу маанай жана ушул көрүүбүздү жагымдуу маанай менен көрүп берсеңиздер деген каалоо тилектемин. Ай баракелди. Кудайым буйруса эмдиги жылы ушул күндөн баштап экөөбүз кесиптеште болуп калышыбыз мүмкүн болчудай болуп турат, Оюңузду ачык айтып, мындай тартынуу деген сезим жок экен. Жакшы. Келиңиз анда. Жазел, сизди. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кадырова Жазел Улукбековна. Мен Ысык-Көл областынын Ак Суу районуна караштуу Ак Булуң айылынын Ыбырай Туманов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 6-классында окуйм. Мен ушу комузга мурдатан эле кызыкчумун. Комузду жакшы көрүп чертип, анан кийин 4-классыман Гүлзахра эжеге катышып баштадым. Кашымова Гүлзахра эже, жаш элек комузчулар ийримине. Ошол. Жакшы. Ошол үнөрдү улап келатасыз, Жакшы. Анан жалпы телекөрүүчүлөргө дагы айтып коелу, биз экран алдында жазылган сандарга WhatsApp аркылуу бүгүнкү меймандарыбызга, кыздарыбызга дем күч болсун, кичине салам иретинде болобу, сүрөөн иретинде болобу, SMS каттардан жазыңыздар, Тааныштар, бүгүн кошунага болгон классташ, дос дегендер, туугандар, күтүп атат да, көрүп атат да сиздерди. Айттыңыздарбы баарына? Эртең мен телевиденияга чыгам, көрүп койгула дедиңиздер да, Албетте. Жакшы. Анда келиңиздер, сиздердин талантыңыздарды анда жалпы элдин сынына коелу. Айжан, өзүңүз анда баштап бересиз. Мен манастан баштап берем. Жакшы болот. Башканы коюп манасты айт дейт. Анан бул деген Каныкейдин тайторунун чабышы, манастан үзүндү айтып коеюн, Жакшы.
Hey, atfay kırgız elinde, oksa dağı belinde, kalbırıp kun cizganat, çelde küllük mingen at, kızıl kırgak kolunda, karmaşkanın yolunda, kiygenderi kandagay, kıymıldarı şandagay, şatırkan kalın jo bolso, kara barçın aylangan, baldarı batır kırgızdın, ürüdün müyün oңдошкон, көчкөн өтөсүн коңдошкон, келин корчачпак кең сору, келини сонун кыргыздын, телегейин тептегиз эли жакшы кыргыздын, өзөгүн берген өз десең, ошол элиң гана жакшы кыргыздын. Ey, баракелде. Кол чабуулар болсун. Канчадан бери манас айтып келесиз? Мен манасты деген бир 9-классымдан баштап айта баштадым. Анда деген манаска конкурс болду. Анан мектебибизде дагы бир бала бар болчу. 2004-жылкы. Анан мугалимдер бардыгы мугалимдер бөлмөсүнө киргизип, экөөбүздү тандашты да, кимиси барат депчи. Анан тандаганда эле бүт мугалимдер мени жактырып тургачты, эми кыз бала баары бир манас айтса башкача көрүнөт, жагымдуу көрүнөт депчи. Ошондон баштап манас айта баштадым, көп жерге бара баштадым. Жакшы. Айжан, анан айтып калышат манасчыларчы, чоң манасчылар. Манасты бул аян менен айтабыз деп калышат. Кээ бирөөлөрү жаттама кылып айтышат. Сиз кандай манаска кандайча кызыгып, сүңгүп кирип калдыңыз? Мен негизи ошо манасты жана адабият сабактар барго. Ошондо мугалимибиз манас берчи, анан кээ бир окуучулар обычно эле мындай айтып коюшат туруп элечи. А мен эжейге барып алып, эжей мен отуруп алып айтайынчы депчи. Андай эмес мындай деп, Мен отуруп алып айтпаймынбы деп, анан ошондо бир 6-класстарымда эжейим байкап калган мен манас айтарын элечи. Анан эжей мынтип айтып көрөйүнчү десем, давай деп эле түшүнүп калды. Анан отуруп манас айтып, классташтарым да ошондо аябай таң калышып, сен ушундай да жагың бар беле депчи. Өзүм көп мындай ары бери мындай үнүм да аябай далдактап жүрүп деп ушинтип айтып коюшат, тамашалапчы. Анан баарына эле ушундай көп курдуу талантым бар беле деп. Ошондон баштап эле. Өзүңүздүн да аураңыз мындай манас айтууга дагы мындай ык келет экен, үнүңүз дагы тарсылдап дегендей. Жазел, келиңиз эми сизди угайлычы. Жантан бери өзүнчө ойлоп отурасыз, кандай чыгарманы бизге аткарып бересиз? Биздин өзүбүздүн айылыбыздан чыккан Канымгүл Досмонбетованын Айоо деген чыгармасын аткарып. Айоо. Жакшы. Жалпы көрүүчүлөргө кабыл алыңыздар. Kulak
Жазел Кадырованын аткаруусундагы чыгарма Канымгүл Досмамбетованын Үмүт деген чыгармасы болду. Туура айтамбы? Ооба. Жакшы. Сону аткара турбайсызбы буюрса, үйүңүз дагы жакшы экен. Анан келечекте кандай мындай тилек, максат коюп атасыз? Келечекте журналист же ырчы болгум келет. Чоң эл тааныган, элдин керегине жараган ырчылардан болгум келет. Иши кылып таанылыш керек элге, Сиз ырчы болсоңуз да жарашат экен. Рахмат. Жакшы. Ийгилик каалайбыз. Буюрса мына мугалимдердин айтканын угуп, жакшы тарбиялана берсеңиз, буюрса оочубуз кор эмес экен, дагы бир ырчыбыз өсүп келатат буюрса. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Азыр бизде СМС кат бар экен. Кандайсыңар, Ысыкөл ТВ? Меймандарга бизден ысык салам айтып коюңузчу. Биз дагы комуз чертебиз, кантип катышсак болот. Жана манас айткан кыз абдан берилип айтат экен. Ийгилик каалайбыз. Жалпы бизден ысык салам деп ичке суу айылынан жазган. Чоң рахмат. Ушундай каттар келет. Жалпы телекөрүүчүлөр экран алдында жазылган сандарга WhatsApp аркылуу биздин меймандарыбызга суроо узатыңыздар же каалоо тилек, жөн гана салам болуп айтор тандоо сизден болсун. Бизге кат жазыңыздар. Сиздер көл тагын көрүп жатасыздар. Эми келиңиз Айжан, сиздин дагы кайсы талантыңызга баш баап көрсөк болот? Мен дагы ырдайм. Ошончочу. Анан ошо ырдаганга дагы мен негизи 6 жашыман эле кызыкчумун. Анан ырдап жүрүп, андан кийин дагы ошо таланттарым өзүм деле байкабай эле ачылып кетти. Андан кийин ошо актерский жагына дагы неметем, ошо актерскийлерден аткарам, ар кандай нерселерге катышам десем болот. Ырдап да көп нерселерге катышып жүрдүм. Ошо азыр сиздерге Арузатын деген ырды ырдасамбы деп даярданып келгем. Көп талантын тыя албай аткан Айжанды бүгүн болушунча ырдатышыбыз керек экен. Элмирбек Иманалиевдин чыгармасы Арузатым, Жакшы болот. Арузатым, ай чырайым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катыйлып, эй качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүңдө нуру толуп, кайра башта төгүлөйүн эри болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче. Арузатым, айланайын мага бир жолу. Зуланта бериңиз. Бир жылан сойлоп өтүп сүйүмөн, бир заматта ойроң болгон дүйнөм. Өзүң менен айыкчудай сезилип, ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм. Негизи чыныгы ырчылардын тамагы ооруп калат, ушинтип таң атпай ырдай алышпайт, алар жакшы, үндөрү да ачылбайт. Азыр жоктап атат. Тамактарым ооруп калды. Жакшы, боло берет, эч нерсе эмес. Жазел экөөбүз мен ырдап, Жазел комуз чертүүчүдөй болуп олтурдук, Мындай башка мындай ырларга да чертип жүрөсүзбү? Ээрчип же бир гана өзүңүз ырдап анан чертесизби? Негизи башкаларга азырынча чертелекмин, коштопчу. Кээде коштоп калам, бирок өзүм черткен мындай жакшы эметем да, алып барам. Созгондорун. Жакшы, азырынча мындай өзүңүз ырдаган ырларга гана чертип жүрөсүз. Анан Айжан, сиз мындай көп кырдуу экенсиз. Кыргыздын улуттук аспабы комузду качан үйрөнөсүз? Аккордеонду качан тартасыз дегендей. Негизи ошо башында үйдөгүлөр дагы менин мамам өзү музыкальныйды бүткөн да. Анан музыкальныйды бүтүп, аябай кызыгышып, үйдө комуз, аккордеону да бар мамамныңчы. Анан комузга берди. Айылыбызда өзүбүздүн аябай таланттуу агайыбыз бар. Анан ага барып жүрдүм. Анан барып жүрүп, аябай жакшы эле үйрөнүп келатып, эмнегедир билбейм, өзүм токтоп эле калдым окшойт да. Эми баштайын деп кызыгычылыктарым бар кайра. Баштап ал деле мага мешайт этпейт го деп коем. Аны үйрөнүп алсам өзүм эле жакшы болуп. Буйрса. Жакшы максат тилектериңиз бар экен, негизи сиз аракетиңиз, кызыгууңуз бар экен, ар жагы болош керек. Салам студия дейт. Кыздарга ден соолук жана албан ийгиликтерди каалайм. 193 менен аяктаган абонент жазып атат. Чоң рахмат. Жакшы, кийинкиси. Кутман таң, салам, кыздар, азаматсыңар, Жазел, алтын кыз, келечегиң кең болсун, ойлогон ой тилегиңе жете кой деген 891 менен аяктаган абонент.
Рахмат чоң. Анда Жазелди ырдатпайлыбы? Я, Жазел. Дагы кандай талантыңыз бар ырчылыктан башка мындай? Мектептерде көркөм айтам. Мен дагы ушу мурун кичинекей чагымда монолог айтчумун. Азыр кичине чоңойгон айтпай калды. Сиз Жазел мүмкүн болсо бир дастан айтып бербейсизби? Макул. Мындай дастандан үзүндү болсун, Дастандар биздин эфирди бүтүрүп салбасын анан. Ооба. Келиңиз. Жеңи жоктун аккан суу деген. Жакшы болот. Аккан суу, ар бир жанга жаккан суу. Келиңиз. Баракелди, Жазел Кадырова. Жеңи жоктун аккан суу деген сонун чыгармасын аткарып бердиңиз. Сизге ыраазычылык айтабыз. Бул жакта СМС каттар келүүдө. Атайын ушул Жазелдин урматына келүүдө. Жакшы ырдайт экен Жазел кыз. Биздин атыбыздан салам айтып коюңузчу дейт 511 менен аяктаган абонент. Матчо. Анан азыр Ак Булуң айылынын жашоочулары дагы уйкудан шаша-уша тура калып, көгүлдөр телеге көз жүгүртүп, биздин Жазел го деп отурушса керек, Жакшы. Анан убакыттын жүрүшүндө дагы жалпы жердештерге салам айтабыз, буйрса. Айжан менен Жазел. Кутман таң кыздар, азаматсыңар, талантыңар ташкындай берсин. Кадырова Жазел, өмүрүң узун болсун. Биз сени менен сыймыктанабыз дейт 082 абонент. Чоң рахмат. Бүгүн Жазелди көрүп аткандар аябай көп экен, Анан сиз Пит колледжде окуйсуз. Ал жакта келечекте буйрса мугалим болосуз. Кайсы башталгыч класстарга? Башталгыч класстарга. Жакшы. Окуулар кандай болуп атат? Окуулар жакшы, буйрса биздин ошо Пит колледжде деген баягы монолог Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата дагы 95 жылдыгына карата дагы немеде драмда спектакль койдук. Аяктан дагы ошол менин ага эжелерим, кураторум мени түрткү кылып, ошо монолог сенин шыгың бар деп алып чыгышты.
Айжан, бир чакан монолог бир жеринен кыстыра кетсеңиз, Туруп эле айтайынбы же ушактан? Отуруп эле айта берсеңиз болот. Толгонайдын монологу. Хай, хайынайдар. Араңарда Субанкулов Майсалбек барбы? Майсалбек, кайдасың каралдым? Алдайланып кетейин баламай. Майсалбегимдин тумагы. Айтчыдеги дүйнө тиреги болгон жерине. Кайсыл заманда, кайсыл эне өз баласын бир көрүүгө зар болуп, көзүнөн кан чачырап, кыйкырыгы таш жарып тосты эле. Анда эмесе ушинтип жолуп карап тоскон энелердин, темир жол кучактап тоскон энелердин эң акыркысы мен болоюм. Болду окшойт, калчалар болсун. Өткөн кеткен, баштан өткөн кайгы муңдар эске келип көздөн жаш айрылмап кой эмнегедир. Үйдөйлөр аман эсен бүлө болсо экен дегендейчи. Жакшы. Айжан Муканова монолог айтып берип атат. Мына ушундай. Бизде СМСтер абдан көп. Чынында ошолор чет-четинен окуй берейин, Андан кийин Жазел сиз да даярданып туруңуз. Ырчылыктан өнөр башка дагы монолог айткам дедиңиз, мурда кийин, көркөм окуйм дедиңиз. Ыр окуйсузбу? Окуп коем. Окуп коесуз. Поэзиядан. Анда ошо поэзияга даярданып туруңуз, Айтып бере аласызбы? Мен бүгүн ырга эле келген негизи. Ырга эле келдиңиз. Мейли эми энкиде поэзияга келдиңизчи, Жакшы. Саламатсыздарбы, Ысык Көл ТВ. Кадырова Жазел Азаматсың, күнүң сонун экен дейт. Сиздин продюсериңиз чоң энеңиз болот, Жакшы жайылтып аткан экен. Жалпы элге, Жазел кызыңызды көрүп коюңуздар деп. Айжандын продюсери ким болуп калат? Меники деген мамам жана эжем келди, мен чогочу кечээден баштап, анан биз да тамашалап калдык да. Кечээ даярданып атып, анан айтып атпайм эжемечи. Жанна деген эжем бар. Анан кечээ туруп алып тиги сен буюрса чыгып кетсең, сен продюсериң мен болбоймбу деп элечи, анан план коюп алганбыз жашоогочу. Анан мынтебиз чыгып кетип буюрса, сен артыңда жүрүп, анан биринчи гонорарга буну алып калсак деп элечи тамашалап, анан албетте дагы мамам, папам алар мага аябай дем күч беришет. Эч качан койчу сен кала бересиң деп элечи, элим эмне дейт деп айтпестен, монтип чык кызым, сен талантың бар, сен билебиз дешип, мени колдоп коштоп турушат. Ата-энеме рахмат. Мына ушул секундалардан, ушул мүнөттөрдөн, ушул көз ирмемдерден тартып Айжандын продюсер жакшы иштешиңиздер керек. Жазелдикинен кем калбай. Жазелдики жакшы иштеп баштады буюрса. Кутман таң жакшырды айта экенсиңер кыздар дейт. Ийгилери дагы бар. Рахмат. Саламатсыздарбы дейт. Саламатсыздарбы. Кийинкиси кандайсыңар? Бүгүн менин баламдын туулган күнүн куттуктап коесузбу дейт. Сиздин уулуңуздун туулган күнү менен куттуктайбыз. Кийинкиси азыр кыздарга таазим, талантыңар ташкындай берсин. Тасма айылынан Лиза эже жазып атат. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Жакшы. Мына быйтыкчылар келип атат. Айжан өнөрүң өркүндөй берсин. Сага чоң ийгиликтерди каалайбыз дейт. Чоң рахмат. Жүрөкчүлөрдү жазып мындай кучактап атышат. Быйтыкчылар. Мен да сиздерди кучактайм. Балким күйөө балдардан болуп кеттиби деп коем. Кутман таң жакшырды айт экенсиңер дейт. Өзгө чокомуз черткен кыз. Чоң рахмат. Жазелге келип атат. Кыздар сонун аткарат экенсиңер. Актриса, ырчы, комузчу экен, ийгиликтерди каалайм. Талантыңар өркүндөй берсин деп жазылды. Чоң рахмат, айтканыңыз. Мен бүгүн ушул жерде отурат окшойм, СМСтерди окуп эле. Саламатсыздарбы, кыздарга ийгилик каалайм деп Ак Булуң айылынан жазып атат. Жазелдин жердештеринен. Айжанга музыканын коштоосу болгондо сонун болмок. Негизинен жакшы ырдайт экен. Айрыкча комуз менен ырдаганы абдан жакты дейт. Ушундай. Эми сиздерден эркин микрофон болсун кыздар. Анан дагы бир жолу ушул жалпы көрүүчүлөргө, сизге окшоп чыга албай жүргөндөр көп. Ошолорго да чакырык таштай кетсеңиздер болот. Мына сиздер сыяктуу эле коркпой эч нерседен, тартынбай келип талантын жалпы элге тартуулап кеткен оңой деп экен. Ооба. Сиздер дагы мындай чакырык жасап койгула досторуңарга, жалпы көл элине, теле көрүүчүлөргө.
сіздерге чоң рахмат, ушу көңүл буруп биздерди көрүп бергениңиздерге. Баса белгилей кетип, мен айылдаштарыма, Балбай Баатыр айылынын тургундарына салам жолдой кетем. Жана Ильяс Бийболсунов атындагы колледждеги мени көрүп жаткандар болсо дагы, көрбөгөндөр болсо дагы баарына салам жолдой кетем. Менин ыраазычылык кылчу адамдарым дагы бар. Бул албетте биринчи очередь ата-энеме ыраазычылык келтирем. Аябай мени ушунчалык колдогондоруңузга мама Мукамбет Акунова Дамира чоң рахмат силерге. Папам Баймурзаев Алик, сиздерге чоң рахмат. Сиздерди абдан жакшы көрөм, сыйлайм. Жана эжелерим, сабактан жиберген мугалимге да салам айтыш керек. Сабакта кураторум Ахматова Айнура Аскеровна, сизге чоң рахмат. Кечинде чалып коркуп жибербей коебу депчи, бирок сабак баары бир депчи, анан эжейиме чалып эле, эжей ушундай болуп атат десем, албетте сен талантың чыгарыш керек да, бара кой деп эле уруксатын берди. Сизге чоң рахмат. Баарыңыздарга ийилип таазим кылам. Чоң рахмат. Жакшы. Жазел Кадырова, келиңиз эми. Ак Булуң айылы баары көрүп аттыр сизди. Жалпысына салам айтыңыз, анан чакырык таштай кетиңиз. Урматтуу Ак Булуң айылынын көрүүчүлөрү, менин жердештерим, баарыңыздарга салам жолдойм. Мен мектептеги досторума, эжейиме, Кашымова Гүлзахра эжейиме, өзгөчө ата-энеме, Кадыров Улукбек папама, Шактыбекова Эльмира мамама чоң рахматымды айтам. Мени азыр көрүп жатышса салам айтам. Тайкелер каяктан? Тосордон, Тосор айылынан, Тайкелерге дагы салам болсун. Тайке, Тайже, Тайне сиздерге дагы чоң рахмат. Мени колдоп, ушул телестудияга мен дагы бар деп колдооңуздарга чоң рахмат. Ай, жакшы, сонун болду. Мына баары таарынбайт болуш керек, жалпысынан баарына салам айттык. Анан жалпы теле көрүүчүлөргө, таланттууларга дагы чакырык таштадык. Сиздер дагы уялбай, тартынбай экран алдында жазылган сандарга кайрылыңыздар. WhatsApp'тан видео сүрөт болобу, жазыңыздар, эмне талантыңыздар бар, таштаңыздар, калтырыңыздар. Биз бул жактан тактап бергеп, анан эфирге алып чыгабыз буюрса. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу таланты бар адамдар, сиздерге дагы айтарым, эч тайманбастан келип, ушака таланттарыңыздарды көргөзсөңүздөр болот экен. Аябай ыраазы болуп отурам мен. Айтканда эле корком мен башындачы, аябай жакты мага эфир. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кызыктуу болсо ушинтип бат эле шыр өтүп кетет. Убакыт деген учкан куш экен. Рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Эң негизгиси окуңарга албан ийгиликтерди каалайбыз. Окуу жана окуу боло берсин. Буюрса талантыңар бар экен, акырындык менен дагы шыктала бересиздер. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Азыр болсо жалпы теле көрүүчүлөрдүн урматына Жаныбек Наралиевден «Энекем менин байлыгым» деген сонун чыгарма болсун. Ушул кыздарды, уулдарды төрөп өстүргөн биздин асыл инсандарыбыз үчүн болсун.